Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Александр Лукашенконы Кыргызстанда кантип тосуп алышты? Беларусь президенти Александр Лукашенко Бишкекке келгенин министрлер кабинетинин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчыны Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Сапардын алкагында Лукашенко 13 октябрда Бишкекте өтө турган КМШ мамлекеттеринин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Быйыл Кыргызстан КМШга төрагалык кылууда. Өмүрбек Суаналиев өзүн сыйлаган мамлекет уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүшү керек. Камчы Көлбаевдин УКМКнын кармоо операциясы учурунда куралдуу каршылык көрсөткөндүгү үчүн жок кылынышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Айрымдар Крим төбөлүнүн өлтүрүлүшү мыйзамсыз экенин белгилешүүдө. Бул боюнча BBC генерал Өмүрбек Суаналиевдин пикирин сураган. Мыйзамдагы уру Көлбаевдин борон машина менен куралдуу жан сакчыларды алып жүргөнү, кармоо учурунда каршылык көрсөткөнүн өзү мыйзамга ылайык иш эмес. Ал эми атайын бөлүк барып кармайын дегенде атышуу болгондон кийин жок кылынган мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мыйзамдагы уру өзү андай жолго барбай жан сакчылары жок жүрүп повестка менен чакырса бармак. Бирок алар өзүнүн понятиясы менен мыйзамдан алыс болушат, мыйзамды аткарышпайт. Экинчиден бүгүнкү күндө Көлбаев жок кылынгандан кийин анын империясы кимге мураска калат деген суроо көп. Көлбаев империясын курганда авторитардык президенттик система сыяктуу кылып алган. Ага тең келе турган, тең тайлаша турган Кыргызстанда башка уюшкан кылмыштуу топтор жок болчу. Ким кармаса же ал тууралуу маалымат берсе берилчү сыйлыкты $5 миллион көтөрүшкөн. Бул эмнени билдирет? Көлбаевдин Орто Азия, КМШ өлкөлөрүндөгү карым катнашы күчтүү, олуттуу кылмыш фигурасы болгонун. Ошондуктан анын ордун башка бирөө басып кетет дегенден алыспыз. Рысбек Акматбаев өлгөндөн кийин киши өлтүрүү уланган. Себеби мурда криминалдык общакка акча төлөп жүргөндөргө кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы барышат. Акча бергиле деп. Бербей койсо зомбулук көрсөтүшөт, киши өлтүрүү уланат. Ошондуктан ИИМ УКМК абдан катуу иштеп алдын ала чара көрүү керек. Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен алар кимдер экени белгилүү, абдан катуу иштеш керек. Негизи өзүн сыйлаган мамлекет уюшкан кылмыштуулук жана коррупция менен системдүү күрөшөт. Анын жоготконго бийликтин мүмкүнчүлүгү бар. Саясатка аралаштырбай, соодалашпай, мыйзам чегинде иш кылса мамлекет жеңип кетет. Токтотпош керек. УКМКнын төрагасы системдүү иштеп баарын ачыкка чыгарышаарын айткан. Жогорку Кеңеш мыйзамдагы уру положение саатка конгондорду жазалаш үчүн тез арада жаңы мыйзам чыгарышы керек. Ошондо натыйжа берет деген генерал Өмүрбек Суаналиев. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ушул App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширети үчүн өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Бишкектеги Toyota Центр жана BMW Центр ишканаларынын кожоюндарынын бири кармалды. УКМК Бишкектеги Toyota Центр жана BMW Центр ишканаларынын кожоюндарынын бири Мухаммед Али Юсуповду кармады. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары өздүк булактарына таянып жазышты. УКМК бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Ысык көлдөгү ЖКУнун машыгуусуна аскердик катерлер тартылды. Ысык көлдөгү Бузулбас боордоштук машыгуусуна аскердик катерлер тартылды. Бул тууралуу уюм катчылыгынын маалымат кызматы кабарлады. Жээктеги акваторияны кайтарууга 6 катер, анын ичинде РВК 1328 маркасындагы вице-адмирал Темиров суу катери пайдаланылды. Машыгуунун сценарийи боюнча террорчулар радиоактивдүү калдыктардын жүгү жана экипажы бар баржаны басып алышат. Суу кемесин бошотууга Кыргызстандын спецназдары менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катерлерин тартууну чечишкен. Басып алынган кеме токтотулгандан кийин спецназдар Mi-8 MTV тигучагынын аркан менен түшүшкөн. Аскерлерге Казакстандын куралдуу күчтөрүнүн Mi-17 тигучагы да жардамга келген.
Путин Россия Кыргызстандын күйүүчү майга болгон керектүү өсүм камсыздайт. Орусия президенти Владимир Путин расмий сапарын жыйынтыгын чыгарып жатып, Россия Федерациясы Кыргызстанга күйүүчү май жеткирген негизги мамлекет экенин айтып, өлкөнүн бензин менен дизелге болгон керектүү өсүмүн Россия толугу менен камсыздап келе жатканына токтолгон. Былтыр 1,2 тонна күйүүчү май экспорттогонбуз. Быйыл дагы ошол көлөмдө жөнөтүлөт. Өзгөчө белгилеп кетейин, муңай жеңилдетилген шарт менен бажы алымы жок экспорттолот. Бул Кыргызстандын экономикасына түздөн-түз таасирин тийгизет, деди Орусия президенти. Орусия лидери Россия Кыргызстанга газдаштыруу процессин илгерилетүүгө жардам бере турганын кошумчалаган. Путиндин Кыргызстанга жасаган расмий сапарынын алкагында 7 документке кол койду. Путиндин Кыргызстанга жасаган расмий сапарынын алкагында 7 документке кол коюлду. Алар кайсылар? Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон расмий сапарынын жыйынтыгы менен бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Бул тууралуу Кыргызстандын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Кол коюлган документтердин тизмеси: Кыргызстандын министрлер кабинети менен Орусия өкмөтүнүн ортосунда элчин атындагы кырсуунун иштөө шарттары жөнүндө макулдашуу. Кыргызстандын Юстиция министрлиги менен Орусиянын Юстиция министрлигинин ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашуу. Кыргызстандын Юстиция министрлиги менен Орусиянын Юстиция министрлигинин ортосунда 2023-2024 жылдарга карата кызматташтык программасы. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги менен Орусиянын жаратылыш ресурстар министрлигинин ортосундагы токой чарбасын өнүктүрүү жаатында өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Кыргызстандын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлиги менен Орусиянын жаратылыш ресурстары жана экология министрлигинин ортосундагы айлана чөйрөнүү жана жаратылыш ресурстарын коргоо жаатындагы кызматташтык жөнүндө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандуму. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети ортосундагы ниет протоколу. Орусия өкмөтү менен Кыргызстандын министрлер кабинети ортосундагы биологиялык коопсуздукту камсыздоо маселелери боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Мен мына жерде ден соолукту чыңдоо борборуна келип 10 күнөн бери лечение алдым. Лечениясы жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы болуп калдым. Келгиле лечение алгыла, келип неме кылып ден соолугуңарды чыңдап кеткиле. Кыздарга чоң рахмат. Кудайым өмүрлөрүн берсин, бактылуу болсун, берсин, бактарын берсин. Ошо элдин алкышын алып жүрө берсин, бактылуу кыздардан, балдардан болсун. Кыргыз божую Европаны багындырды. Божую стилинде жасалган улуттук павильон Италияда Travel Experience 2023 эл аралык туристтик көргөзмөсүндө ачылды. Стендтин ачылышындагы кызыл лентаны Римини шаарынын мэри Жамил Садек-Холват жана туризм фондунун президенти Абылкасым Шерниязов кесишкен. Бул тууралуу туризм фондунун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, көргөзмө өтүп жаткан Римини шаары Адриатика деңизинин жээгинде жайгашкан. Ал Италиядагы эң байыркы деңиз жээгиндеги курорттордун бири жана анын пляж борбору деп таанылган. Туристтердин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон бул шаардын мэри Кыргызстан павильонуна баруу менен гана чектелбестен Риминдеги кыргыз диаспорасы жана диаспоранын жетекчиси Калыбек Акиловдун демилгеси тарабынан даярдалган палоо жана башка улуттук тамак аштарды да татып көрдү. Travel Experience негизинен бизнесмендерге багытталган. Жыл сайын жүздөгөн туристтик агенттиктер, авиакомпаниялар жана башка туристтик компаниялар көргөзмөгө катышат. Кыргыз Республикасынын туризмди өнүктүрүү колдоо фонду жана 7 туристтик компания катышууда улуттук павильон Бозүй формасында иштелип чыккан. Ал өткөн аптада Парижде өткөн IFTM Top Reza көргөзмөсүндө өзүнүн баалуулугун далилдеп, азыр демонтаждалып Италияга алынып келинди. Бул практика улуттук стендти курууда улут дүнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берди деп айтылат маалыматта. Ошто айдоочулук күбөлүгү жок аял 3 окуучуну сүзүп, бири каза болду. Ош шаарында 36 жаштагы айдоочу ал жөө өтмөктөн 3 окуучуну сүзүп, бири каза болду. Бул маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине Ош шаарындагы милициянын кайгылуу кызматынан тастыкташты. Маалыматка караганда, кырсыктан жабыркаган бир окуучу башынан жаракат алып, ага операция жасалган, бирок эсине келе албай көз жумган. Уну айдап бара жаткан аялдын айдоочулук күбөлүгү болгон эмес. Ушул эле жылдын 9-сентябрында да ал 11 жаштагы баланы сүзүп алып, жеткинчек ооруканага жеткирилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Өз балдарын ашата сөккөн ата Сөрөй милиция ага тиешелүү чаралар көрүлөрүн айтты.
Социалдык тармакта таралып жаткан видео боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт. Бул тууралуу Ош милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин 11 октябрь күнү социалдык желесине эркек киши балдарын тилдеп жаткан видео тараган. Бул видео боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгы аталган жарандын өздүгүн анықтап, ал Кара Суу районунун тургуну 87-жылы туулган ММ аттуу жаран экендиги такталган. Тактоо иштеринин жүрүшүндө жогорудагы жаран Россиянын жараны болот. Мурдагы жубайы менен бир кыз, бир уулу бар жана алар менен учурда чогуу жашабагандыгы маалым болду. Ал эми тартылган видео тасма ушул жылдын апрель айында Россия Федерациясынын аймагында жүргөн учурда тартылгандыгы такталды. Бул окуя боюнча тиешелүү чаралар көрүлгөн соң кошумча маалымат берилери айтылды. Ири суммадагы долларды өлкөдөн алып чыгуу аракет кылган эки аял кармалды. Достугуна жолу өткөрмө бекетинде 108 000 доллар акчаны мыйзамсыз алып чыгууга аракет кылган эки аял кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 12 октябрда болжол менен саат 9:00 Кыргызстандын 56 жаштагы РК жана 32 жаштагы СА аттуу жарандары Кыргызстандан Өзбекстанга бара жатышкан. Текшерүүдөн өтүп жатканда СА аттуу келинден 81,8 000 доллар, ал эми экинчи аялдан 27 000 доллар табылган. Алар экөө тең чет элдик валютаны декларация толтурбай алып чыгып кетүүгө аракет кылышкан. Документтер толтурулгандан кийин кармалган аялдар менен акча териштирүү ишин тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилген. Эскерте кетсек, өкмөттүн быйыл жыл башындагы чечимине ылайык Кыргызстандын жарандары резиденттери өлкөдөн накталай түрдө 10 000 долларга чейинки акчаны алып чыга алат. Ал сумма 10 000 доллардан ашса, белгиленген лимиттен ашкан сумманын 10% өлчөмүндө төлөм алынат. Куткаруучулар Путин чокусун багындырышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары даярдоочу мамлекеттик борборундагы Эдельвейс тоодон куткаруу кошуулунун куткаруучулары Путин чокусун багындырышты. Бул тууралуу аталган ведомстводон билдиришти. Алдын ала түзүлгөн планга ылайык тоо куткаруучулары Чүйдүн Москва районундагы Ак Суу капчыгайында жайгашкан Путин чокусуна 9-10 октябрда жүрүш жасашты. Анын алкагында өздүк курам бийик тоодо куткаруу машыгуу сабактарын тажрыйба жүзүндө өткөрүшкөн. Тоо башында куткаруучулар альпинисттик шаймандарды колдонуу, адам өмүрүн сактоо, бийиктикте өзүн алып жүрүү, алгачкы жардам көрсөтүү сыяктуу бир катар эрежелерди сактоо менен машыгышты. Бул иш-чара бийик тоолордо калып калган эс алуучуларды, чет элдик туристтерди куткарууга даярданып, ыкчам жардам көрсөтүүгө багытталган. Талас облусуна кичи ГЭС курулат. 5-чи Кыргыз-Орус аймактар аралык конференциясынын алкагында кубаттуулугу 29 мегаваттка чейинки кичи ГЭСтерди куруу боюнча инвестициялык долбоорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Долбоордун баасы 42 миллион долларга чейин жетет. Альянс Гидро ЖЧКсы, Альянс Алтын ЖЧКсы жана Альянс Гидро ЖЧКсы, Альянс Алтын ЖЧКсы жана Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун ортосунда 3 тараптуу келишимге кол коюлду. Кичи ГЭС республиканын Талас облусунда курула турганы айтылды.